Бүгүн жогорку кеңеште негизинен билим берүү темасы талкууланды. Тагыраагы депутаттар билим берүү мекемелеринин жаңы окуу жылына даярдыгын сынга алышты. Депутат Камила Талиева Конституциянын бекер билим алуу талабы аткарылбай жатканын айтты. Ал министрлер кабинетин китеп мафиясына каршы күрөшүүгө чакырды. Анын кесиптеши Айбек Маткеримов белгилегендей, Каныбек Иманалиев билим берүү жана илим министри болуп дайындалганда баардык мектептерди окуу китептери менен камсыз кылууну убада кылган. Мына базарларды көрүңүздөр, подземка мынагу жер төлөлөрдү караңыздарчы. Ошол жерде ата-энелер китеп издеп жүргөн, паникага түшүп китеп издеп жүргөн ата-энелер да. Бир үй бүлөдө 10 000 сомго китеп алдым деген ата-энелер бар. Анда баш мыйзамга биз билим берүү бекер деп эмне үчүн жазып коебуз? Китептин мына камсыздалышы боюнча өтө көйгөй бар экен. Бул жана китеп мафиясы боюнча учурунда министрлерге иш козголгон. Жеке типографиялар менен келишип алып, анан бүгүнкү күнгө чейин ошол мафия токтобой атат. Баарыбыздын көйгөйүбүз билим берүүгө бурулгандан кийин ушул министрден жаңы шайланып атканда көптөгөн убадалар берилди. Ал убадалардын бири жаңы окуу жылы башталганда эч кандай китеп маселеси болбойт. Баарыны мына мен көрүп турам, билип турам, тажрыйбам бар деп. Бирок башталбай атып, мынакей ар бир ата-эненин негизги көйгөйү ушул китеп болуп жатат. Биз бул китеп маселеси менен биз келечек муундарыбызды, жаштарыбызды эки ажырымга бөлүп жатабыз. Мектептердеги китеп боюнча суроону көтөрөйүн дедим эле, бирок коллегаларым 5-6 жыл айтып кетти, кайталаган болбойм. Просто мен сизге бир сөз менен айтып коеюн дегенде, бүгүнкү болуп аткан нерсени найти сегодня книгу в школах это почти что найти крокодила в реке Нарын болуп атат да. Ошондой эле парламент жыйынында төрага акыркы жумада парламенттин дарегине негиздүү да, негизсиз да сындар айтылып жатканын айтты. Бийликке, бүгүнкү президентке, министрлер кабинетине сын пикир айта албайт дегенге мен каршымын. Мына барыңыздар билесиздер, эң көп анча-мынча кетип аткан катачылыктарды, кемчиликтерди мына мен баш болуп айтып турабыз. Сөзсүз эле бул жерде микрофондо эл көрсүн деп өзүбүздү пиар кылбай эле жолугуп, кездешип болуп аткан иштерди кеңешип, сын пикирлерибизди айтып жүрөбүз. Бул жерде мен бир топ депутаттардын атын атасам болот, андай депутаттар толтура. Башкалардан өзгөчөлөнүп, микрофонго чыгып айтпай эле айтып жүрүшөт. Кагаз жүзүндө дагы. Мына ушуну коомчулук билип коюш үчүн айтып коеюн. Эл өкүлдөрү коомдук транспорттор үчүн кошумча линияларга байланыштуу жарандардын наразычылыгын айтышты. Алардын айтымында көптөгөн көчөлөрдө тыгындар жаралууда. Мындан тышкары жол кире акысын көтөрүү сунушталууда. Биз эмне үчүн бул миңдеген автобустарды сатып алатабыз? Сатып алганда дагы эмне үчүн электро двигатель менен же болбосо газ менен сатып алатабыз? Биринчиси бул экология болсо, экинчиси тариф көтөрүлбөсүн деп сатып алатабыз да. Эмне үчүн бүгүн биз ушунча автобустар сатып алатабыз дагы тарифти көтөрөбүз деп маселе көтөрүп атабыз. Ал жөнөкөй бензинге, дизелге караганда бир топ эсе арзан болот. Ошондуктан биз ошол газ менен жүрсүн, электродвигатель менен жүрсүн деп алдырып атканбыз. Ошол маселени ошондуктан бул жактан козгоп атканбыз. Демек тарифти эч кандай көтөрбөш керек деп ойлойм. Ошондой эле эл өкүлдөрү коомдук жайларда бетти толук жаап турган баш кийимди кийүүгө тыюу салууну сунушташты. Мындан тышкары алар министрлер кабинетинен Казакстан менен чек арада жүк ташуучу унаалардын топтолуп калган абалы боюнча маалымат берүүнү талап кылышты. Депутаттардын баардык сөздөрүнөн кийин президенттин парламенттеги өкүлү сөздү алып, аларга баардык буйруктар каралат деген нөмөтчү сөздөр менен жооп берди.